Эгерде үй бүлөдө өспүрүм курактагы балабыз чоң болуп, анан өспүрүм куракка жете элек балабыз кичинерээк болуп, экөөнүн ортосунда конфликт жарала турган болсо, көбүнчөсүндө чоң өспүрүм курактагы балдар конфликтти биринчи башташат экен. Анткени алар эмоционалдык жактан сезимтал жана туруктуу эмес болгондугуна байланыштуу алар тез ачууга алдырышат, тез нервтенишет, тез агрессия көрсөтүшөт. Ошол себептен өспүрүм балдар көбүнчө биринчи конфликтти баштайт. Ал эми кичинекей балабыз менен чоң өспүрүм курактын ортосунда балдардын ортосунда конфликт боло турган болсо, кичинекей балабыз кандай тарбияланган ошого жараша. Эгерде кичинекей балабыз өтө эрке болуп кеткен болсо, ал кичинекей балдар дагы өзү биринчи чоңдорго тийишип алышат. Анткени менин коопсуздугум ар дайым биринчи орунда, мени ата энем көбүнчө жакшы көрүшөт, мен ата энеме буга караганда сүйкүмдүүрөөкмүн деген ашыкча түшүнүктөн айынан чоң балдарга өздөрү тийиштик кыла алышат. Эгерде андай кичине балдарыбызда эркелик сапаттар жок болгон болсо, анда чоң балдар конфликтти биринчи башташат. Эгерде конфликт өспүрүм балдар ортосунда болгон болсо, удаа өспүрүмдөр ортосунда конфликт чыккан болсо кандай кылабыз? Бул маселе бир аз башкачараак. Тактап айтканда, өспүрүм балдар 9 жаштан баштап өздөрүн мен чоңмун деп эсептей башташат. Эми өспүрүм балдарыбыз урушуп атат. Бул учурда биз ортого түшпөй, ким болгону, конфликттин эмне себептен чыккандыгын талдап кое алабыз, бирок эч качан ким айыптуу экендигин, ким айыпсыз экендигин тактай албайбыз. Айыптуу экендигин таап чыкканда дагы аны айыпсыздын алдында аны ашкере кылганга болбойт да. Мисалы, өзүбүздүн эле конфликтке барган учурубузду эстеп көрөлү. Эгерде биз да конфликтке бара турган болсок, дайыма өзүбүздү ката кылып атканыбызды билип турсак дагы, өзүбүздүн айыптуу экенибизди билип турсак дагы, өзүбүздү актап, өзүбүздү коргоп, ар кандай аргумент таап, же болбосо ар кандай себеп, шылтоо таап, өзүбүздү дайыма коргоп, күнөөсүз кылгандай көрсөтөбүз. Демек, биз балдарыбыз уруша кеткен болгон болсо, түшүнүшпөстүктөр болуп аткан болсо, эч качан кимисинин айыптуу, кимисинин күнөөлүү экендигин аныктай албайт экенбиз да. Себеби күнөөсүз дагы, күнөөсүз жана күнөөлүүсү дагы эч качан өзүнүн күнөөлөрүн мойнуна албайт, актанышат, өздөрүн коргошот. Демек, биздин ким айыптуу дегенди талкуулаган маегибиз жакшы эмес экен да, балдарга өтпөйт экен. Анда эмне кылабыз? Болгону биздин колубуздан келген нерсе, балдардын экөөнү тең жакшы көрө турган сезимдерибизди билдиребиз. Экөөнү тең жакшы, экөөнү тең бирдей сүйүү бере турганыбызды билдиребиз да. Эч качан биз конфликт учурунда өспүрүм балдар болгон, өспүрүмдөрдүн чатагында да эч качан конфликт учурунда кыз бала деп кыз балабызга, эркек бала деп эркек балабызга, же чоң деп, же кичине деп, же жалгыз кыз, же жалгыз уул деп эч качан болушпайбыз. Бул нерсе балдардын жан дүйнөсүн өтө жабыркатып, тескерисинче алардын бири-бирине болгон жек көрүү, кызгануу, көрө албастык сезимдерин, душманчылык сезимдерин дагы жаратып алат экенбиз. Демек, эч качан неме кылбайбыз да, кимди бирөөсүнө болушуп тарабына албайбыз. Дагы бир нерсе, ал тургай, көбүнчө апалар мен апамын, мен апа статусундамын деп, апага тил кайттар баш керек деген түшүнүк менен, апалык, эголык баягындай сезим менен кимдир бирөө балдарыбыздын кимдир бирөөсү бизге тил кайтара турган болсо, кимдир бирөөсү өзүнүн ойлорун эркин айта турган болсо, мындайча айтканда чек арасын коргой ала турган балабыз болгон болсо,
мындайча айтканда бизге оппозиция боло турган балабыз болгон болсо ошонусун көбүрөөк урушат экенбиз да. Балдар туурасында конфликт болгон учурда ыңгайлуу балабыз, удобный балабыз, башкача айтканда бизге унчукпай, тил кайтарбай, өзүнүн сезимдерин билдире албаган балабыздын тарабын талашып, бизге тил кайтарып аткан, өзүнүн укугун коргой алып аткан балабызды андан сайын басынтып, жок болуп, өзүнүн оюн, укугун айта албай кала тургандай абал жаратып, ошол балабызга көбүрөөк урушуп, же болбосо ошону айыптап, күнөөлөп, ката кетирип алат экенбиз. Бул атаны кетирбешке аракет кылышыбыз зарыл экен. Демек, биз конфликтти, чоңоюп калган балдар туурасындагы конфликтти эч качан токтото албайт экенбиз. Эч качан ким күнөөлүү экени аныктала экенбиз. Эч качан айыптоону тапкан учурда дагы мойнуна койбойбуз. Сен айыптуусуң деп айтпайбыз. Жөн гана мындай кылуу мени капа кылып атат. Силердин урушуңар менин жүрөгүмдү оорутат. Силердин урушуңар мага жакпай, мени кайгыртып атат. Мен силерди жакшы көрөм, силердин урушкан абалыңарды көргүм келбейт деген эле өзүбүздүн сезимдерибизди, өкүнгөн абалыбызды, канчалык бизди капа кылып аткан абалыбызды, маанайыбызды гана билдиребиз да. Ток этери өспүрүм, чоңоюп калган өспүрүм балдардын конфликттери көз караштардын дал келбегендигинен, ойлордун дал келбегендигинен, баалуулуктардын, түшүнүктөрүнүн, кызыкчылыктардын дал келбегендигинен урушат. Ар бир адам өзүн актайт, коргойт, ар бир адам өзүн актайт, коргойт, керек болсо жалган айтууга чейин барат. Ар бир адам өзүнүн кызыкчылыктарын, каалоолорун, түшүнүктөрүн, ойлорун туура болуусун, экинчиси аны кабыл алуусун, ага баш ийүүсүн каалайт. Демек, балдар бири бири менен конфликттери, кызыкчылыктарын, ойлорун, түшүнүктөрүн дал келбегендиктен, бул дал келбестик эмоционалдык чыңалууну күчөткөндөн улам конфликтке барышат. Конфликт учурунда балдар бири бирине ар кандай орой, жаман, шылдың аттарды айткандан айбыгышпайт. Анткени алар өздөрүнүн туура болушу үчүн бири бирин болушунча жаман сөз айтып, басынтып, анын аялуу, слабый точка деп коет, аялуу, талоолуу жерлерин таап сүйлөгөнгө аракет жасашат. Биздин колубуздан келгени ошол, бир гана жакшы көрөрүбүздү гана айта алабыз. Демек, биз бир нерсени сөзсүз түрдө мээбизге жаттап калышыбыз керек экен. Балдар, бир туугандар бири бирин өтө жакшы көрүшөт. Бир туугандар бири бирин өтө жакшы көрүшөт, ушуну унутпашыбыз керек. Конфликт боло турган нерсе. Эгерде конфликт өтө күчөп, бири бирин көрсө жеп койгудай, бири бирин көрсө эле ушу нервтери кайнап кете тургандай, такыр ынтымакка келе албай кала турган болсо, анда бул балдарды мүмкүн болушунча бөлөктөткөнгө аракет кылабыз. Сагынтырууга аракет кылабыз. Эгер кичинекей балдар болсо, окшош буюм, окшош оюнчуктарды алып бергенге аракет кылабыз. Жумуштарды дагы бири бирине башка жумуш берип, бири биринен көрбөй алысыраак жүргөнгө аракет кылабыз. Бири бирин конокторго жиберип, бири бирин сагынтырганга аракет кылат экенбиз да. Анан акылыбызды, урушпагылачы, урушканга болбойт деген сөздөрүбүздү эч качан конфликт убагында, конфликттин разборунда, ким айыптуу деп тергөө учурунда айтпайбыз. Анткени алар эмоционалдык жактан чыңалуу абалында болуп тургандыктан, алардын мээси биз айткан акыл кеңештерди таптакыр кабыл албайт. Качан гана айтабыз, бактылуу болуп, күлүп, жайнап, жагымдуу настроение абалында, тынч жай абалында, чайлашуу абалында
биз бир тууганбыз, биз бир үй бүлөбүз, ынтымактуу болушубуз керек. Үй бүлө бири бирине кам көргөн, бири бирин сый урматтаган болуш керек деп акылыбызды ошондой жай баракат учурунда айтабыз. Ал эми урушуп аткан, урушуп бүткөн моменттерде ынтымактуу болгулачы, бир туугандар урушпаш керек, акылдуу болуш керек деген сөздөрдү айтканга болбойт. Дем сөзүмдүн соңунда айтарым, биз балдардын конфликттерине аралашып, кимдир бирөөсүнүн талабын талашып, кимдир бирөөсү чындыгында эле айыптуу болсо дагы аны күнөөлөп кое турган болсок, алардын бири бирине болгон сүйүүсүнө, мамилесине жарака келтирип алгандан башка пайда таппайт экенбиз. Бул нерсе керек болсо балдар үчүн адилетсиздик, жек көрүүгө, кызганууга, көрө албастыкка айланып кетет экен. Демек, балдарга эч качан мындай кимди бирөөсүн болуш тарабын албашыбыз керек экен да. Балдар урушат, жарашышат, кайра бири бири менен табышып алышат. Болгону биз сергек болуп, алар бири бирин уруп койбоштугуна сак болуп турганыбыз жетишерлик экен. Ушул жерге мен өзүмдүн башымдан өткөн окуяны кошуп кетким келип атат. Биздин үй бүлөдө жалгыз эркек бала болгондуктан, апам ошол баланы өтө башкача жакшы көрүп, көбүнчө ошол баланын талабын талашкандыктан биздин кыздардын ичинде ушунчалык күйүт, кызганыч, жек көрүү, ошол жалгыз эркек балабызгачы жек көрүү, кызганыч, атаандаштык сезимдер жаралып, күчөп өнүгүп кеткен экен да. Даже чоң жашоо чоңоюп калсак деле ошол экөөбүзгө карата кызганыч, жек көрүү сезимдерде жашап турбуз. Качан гана мен ошол психологияга келип, өзүм өнүктүрүү курстарында окуп жатып, мен эми гана кабыл алдым. Эми гана апама уруксат бердим. Анткени апам өзүнүн эрке. Ал өзү билет кимди жакшы көрүшүн, кимге мээрим беришин, кимди неме кылышын. Эми гана ооба, апам жалгыз эркек баласын жакшы көргөн. Анткени жалгыз деп кабыл алдым, уруксат бердим. Эми гана жүрөгүмө тынчтык берип, боштук бердим да. Ушунча жыл 30 жашыма чейин, даже 32-33 жашыма чейин жалгыз үкөмө кызгануу менен, апамдын мээримин талашуу менен өзүмдү өзүм кыйнап жашап турмун. Демек, мындан өзүңүз сабак алып койсоңуз болот.